Келип келген коногубуз бар. Береке коногубуз бар. Бул коногубуз жөн жигит эмес, көптөгөн сыйкырдуу таланттардын ээси. Жок гана Бектур Шаршеналиев. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Тиги болсун, Кутман кандайсыздар? таңыңыз менен. Деги эле сиздин таңыңыз кандай башталат деген алгачкы суроо. Деги эле менин таңым өздөрүн чыгармачыл адам, бүт жерде чыгармачыл болуш керек да. Андыктан мен өзүм чакан кичинекей үйдө иштерим бар. Бүгүн жемиш күнү турбайбыз Жер Мен жемиштер. өзүм негизи теплица карайм, өзүм чыгармачылыктан Багбан турбайсызбы? бадыран өстүрөм да. Жакшы. Анан ошол эртең менен таңым өзү ошол жерден башталат негизи. Эң сонун анан ушул жакынкы аралыкта Кудай буйрса бир кыргыз элинин бир намысын коргой турган бир жакшы фестивалга барам деген бир Өзү эмиштерди угуп калдым эле да. ошо эмишти негизи айтпай турайын дедим эле да, негизи. Ишке ашкандан кийин айтайын дедим эле, бирок кайсыл жерге барарын аябай мындай аттуу баштуу эле конкурс. Буюрса Кудай буйрса, бирок эми азыр айтпай турасыз. Жок. Азыр баягы сыр болуп турсун, буга чейин бир жерге дагы бармакмын. Анан эрте айтып алып, тилекке каршы бара албай калгам да. Ошондуктан ошол кичине сыйкырдуу. Негизи эле көп планды алдын ала айтканды жакшы көрө бербеген адам болушуңуз керек. Мен ошо акыркы конкурстан кийин ошондой деп өзүм ошентип ойлоп калдым да негизи. Жакшы. Эң сонун мисалы азыр көбүнчө баягы ушундай конкурстар, ушундай катышуучулар эл аралык баягы ушундай конкурстар баягы ырчыны баягы такшалдырат да. Сиз буга чейин көп эле мисалы фестивалдарга баргансыз да. Эмнени үйрөнүп алдыңыз мисалы? Биринчиден бул жөн гана концерт эмес. Ал жерде сен эл аралык конкурс өтүп атканда артында бүткүл кыргыз эли тургандай билинет. Ошондуктан бул чоң тажрыйба. Буга чейин мен санап келсек эл аралык конкурстар көп эле конкурска катышкам. Ал жерден жакшы орундарды алып келгем. Кичине болсо да Кыргызстанга салымды кошуп келе жаткан жигиттерден деп ойлойм да негизи. Анан мындай суроо бергим келип турат. Музыкалык билимиңиз барбы? Негизи ооба, музыкалык билимим бар. Калый Молдо Осонов атындағы Улуттук консерваториянын музыкальный искусство эстрада факультетин аяктагам. Эржан Мусин агайыман окугам. Вокал жагынан да. Эң сонун. Анан чыныгы ырчылар эртең менен баягы үн түштөн кийин ойгонот деп коюшат го, негизичи. Ошентсе дагы сиздин үнүңүз мен ишенем, таңкы саат 6-да эле ойгонот болуш керек. Өзүңүздүн бир мындай башкачараак үнүңүз менен бир 4 сап ырырдап жүрүп койсоңуз кандай болор эле? Бир куплет. Жок дегенде. Кеттик. Жакшылап сурап койсоң. Келиңиздер. Мактаппы? Келиңиздер, баардыгыбыз экранга жакыныраак отурабыз. Азыр сиздер үчүн тирүүлөй үн менен Бектур Шаршеналиев даярдап бермекчи. Өзү негизи ата эне жөнүндө бир баарыбыздын эле жүрөгүбүздө болгон. Ошондуктан улуу инсан, улуу силерге окшогон алып баруучу болгон, диктор болгон Жолдубай Гайыповдун атам менен энеме деген бар. Ошонун сиз айткандай 4 сагын ырдап берейин. Албетте. Жүрүсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбей ай өткөрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак чарышка. Баракелде. Үнүңүзгө береке демекчи. Негизи ата эненин балага берген эң кымбат белеги бул анын ар дайым жанында болсун дейт экен. Анан ар дайым ата энелер биздин жаныбызда, өмүрүңүздө узак болсун демекчибиз. Бар болуңуздар. Анан сиз мисалы сиздин негизи чыгармачыл үй-бүлөдөн төрөлгөнсүз да, мисалы. Негизи ооба. Үй-бүлөңүз жөнүндө да кичине. Үй-бүлөм жөнүндө өзүм атам симфонический оркестрде ошол жерде 40 жыл иштеген. Анда эң король оркестра деп коет. Валторный инструментин ойногон. Апам хор дирижер болчу. Эң улуу байкем кадимкидей эле Акыл Берсин тукуму Кожо жаш киносунун тасмасын көргөн, баарыбыз эле көргөнбүз. Ошол жерде ошол Кожо жаштын баласынын ролун аткарган Калыгул аянда
атып аткан. Ал өлгөн жок, ал тип тирүү жакшы эле. Андан тышкары өзүмдүн бир тууган тайкем эмгек сиңирген артист, Кыргызстандын эмгек сиңирген артист Ырыскелди Осмонкулов. Эң кичүү тайкем ошо тайкемден дагы жолун жолдоп келатам десем да жаңылышпайм да. Демек сиз төрөлгөндө эле баягы чыгармачылык үй-бүлөдө төрөлгөн экенсиз. Ошол кичинекей чагыңызда эне атаңызды ичип алып, кадимкидей барып, ошол мындай кезиңизден кичине баягы кулагыңызга сиңип. Мен мындай ойлойм да, эмнеге менин үнүм мындай классикага жакыныраак уктумуштар болуш керек. Кичинекей кезде атам андаден опера балет театрынын яма бар да, ошо жерде музыканттар отурган жерчи. Анан ал көтөрүлүп түшөт го. Ошол жерге репетиция убагында мен атам ямада киргизет. Анан мени биринчи орунга отурушкот. Анан отурасың эртеден кечке карап коюпчу. Ошентип көп сабакка да барбай калгам негизичи. Абдан жакшы. Анан чыгармачылыкка жардам берген адамдарыңыз барбы, жакын адамдарыңыз? Өзү негизи мен атым өзү ар бир кишинин аты да жөн коюлбайт экен да. Негизи бирөөдөн бирдеме сурагандан тартына берем да. Себептен кийин мына мен аны кылгам, мына мен аны кем деген ойлор болбош үчүн мен андай ой пикирин сунушун Четке кактайсыз. каалаган кишиден сурай берем да. Демек ар бир адамдын баягы сизге болгон сунушу же кандайдыр бир суроолору болсо сиз четке какпайт экенсиз. Мисалы азыркы учурда баягы эмне үчүндүр дегендер баягы көп чыгармачылыкка баягы же бир нерсени күтүп жатасызбы, мындай чоң эмелерди баштабай атасыз, мына арыштарды таштабай жатасыз. Негизи ырчы деген мен оюм да. Ырчыден негизи ырдаш керек. Анан деген ырчыден такшалыш керек. Анан азыр такшалып жүргөн маалыңыз. Такшалып жүргөн маалым да. Бирок ал убакытка жеттим. Буюрса мына жакында жакшы жылы келатат. Ит жылы. Буюрса итте иштейбиз. Анан ырчы деген ырдаш керек деп калдыңыз. Анан жигитке жетимиш өнөр аздык кат эмеспи? Анан балким ырчылыктан башка комузда койнотосузбу же кандай аспаптарда ойноп бересиз? Ойногасыз? Бадыран өстүрөм депсиз. Биз общий фортепиано өткөнбүз, фортепиано ойнойм. Аябай чоң мындай жакшы деңгээлде ойнойм. Ал да өзүмдүн чоң мындай минусум да, себептен де 5 жыл окуп сабакка бар дегенде деп коюп. Ошол аябай жаман нерсе экен да. Бүгүн кылам деген нерсе негизи бүгүн кылыш керек экен да. Эртеңки калтырбаш керек экен да. Эң сонунан мисалы азыркы учурда чын мен кесиптешим айткандай жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде мындай балдарга дагы сабак берип жүрөсүз. Мисалы вокалдан деп коебузбу. Ал жагыңыз кандай болуп жатат? Ал жагы ошо биринчи жылы эле мага аябай жемиштүү жыл болгон. Себептен де мен ошол балдар чыгармачылык борборунда, Свердлов район балдар чыгармачылык борборунда ошол жерде сабак берчүмүн. Анан 2 окуучу даярдап, ошол 2 окуучум республика ичинде жаш таланттар конкурс болгон. Ошондо биринчи, экинчи орун алган. Ал да менин бир чоң сыймыгым. Ошол жерде агай ким деп Шаршыналиев Бектур десе аябай сыймык. Ал дагы бир чоң бир сыймык. Агай деген ат эле өзүнчө бир укмушу болот булак, Анан бул жерден биздин көрөрмандан сизге суроо келиптир. Саламатсызбы, Пирамида каналы дейт. Анекдот айтып бербейсизби? Үнүңүзгө береке, ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайм дейт. Кызыктуу анекдотторуңуздан болсо айтып коюңуздар. Бизде ушундай таң атпай ушундай суроолор. Жок, жакшы экен. Эми анекдоттор негизи көп го дейм. Анан биз мен мындай анекдот бар да, өз негизи огороддордо же мындай немен талааларга карасаң көбүнчө мындай Дуңган улутундагы кишилер башка улуттар башка алар көбүнчө иштешет го. Анан дейм ошолор мындай бир анекдот бар да, эми изилөөчүлөр бир череп таптыр да, кишинин башынчы. Анан аны жерден чыгарып мынтип карап, бул меники дейт да. Десе бирөө туруп, кандай меники? Мен билем бул кимдин башы дейт да. Аны каяктан билесиң дейт да. Эми тишине карабайсыңар, жусай жабышып калыптыр. Бул деген Дуңган деп коет. Эң сонун жакшы тамашалуу. Кайсы жанрдагы ырларды көп ырдайсыз? Негизи азыр аябай бир башка стилге өткөм.
ошол стилде катышат турчу конкурсуна ошол стилде барам. Ал деген азыр бизде казак элинде Димаш деген ырчы ыдап жүрөт. Ошол нерсени азыр мындай чогуу бир алып жүрөм да. Сиздин баягы өзгөчө дагы бир талантыңыз бар. Эркек менен айым менен мырза дагы бирдей ырдап жаткандай бир айымдардын дагы үнүн ала аласыз да. Эгер мен калп айткандай болбойм, көпчүлүк барыбыз күбө бололу, бир айымдын үнүндө жана анашым деген бир эң сонун чыгармаңызды жалпы биздин энелер үчүн бир арнап берсеңиз эң сонун болот эле. Өзгөчөлүк ушунда. Анан мактаган кыз тойдун алдында курсагына суук тийгиз алып туруп алды. Жок, эми кандай дейт. Жакшы аябай жакшыр. Энеси бар адам эч качан картайбайт деген. Жалпы биздин энелер үчүн. Жалпы энелердин урматына келе жаткан жаңы жылыңар менен. Осырган соң караңмын, кыяга ашар караңмын, байгеге өзүң коскон, толуп бараңмын. Анашым шалкып күлсүн, алдымда сак жүрсүн, жүрегим жыр толгайда, көңүлүм таймайды. Анасы бар адамдар еш качан картаймайды. Баракелди. Негизи Өзгө береке. рахмат. Бул дагы бир өзгөчө бир негизи агайым мени башынан баштап урушуп жүргөн. Анткени ал киши деген эми вокалдан сабак бергенден кийин ал киши билет да. Ушул үнүңдү мындай туура колдон деген да. Анткени бул жерде связка деген аябай кичинекей нерсе да. Кичинемитип чык десе эле кетти да. Ошондуктан кичине азыр ачыла албай калдым болушунча. Бирок абдан сонун болду. Бирок аракет кыла алам азыр, бирок кичине эртең ырдаш керек. Айтасыз. Анан мындай суроо берим келип турат. Сиз кыялданган сахна кайсыл жакта? Мен кыялданган сахна бул мен аябай мен кумирим бар да. Бул деген азыр көбүнө азыр Олег Газманов деген ырчы бар. Ошол киши негизи мен кичинекей кезимден баштап мен кумирим болчу да. Орус элинин ырчысы. Анан деген албетте Россиянын сахнасында ырдасам, анан тышкарыда көптөгөн сахналарда ырдасам деп кыялданасыз. Мына бул жерде биздин телекөрүүчүлөрдөн жакшынакай суроолор келиптир. Саламатсыздарбы, Кутман таң, үнүңүзгө береке, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип коесузбу, үйлөнгөнсүзбү дейт. Алып баруучу жигитсиз, мага жагып калдыңыз деп чоң рахмат. Ушул койдум. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, өзүм Токтогул районунун Чоң Арык айылынан болом. Токтогулдан. Айтуу Токтогул атабыздан урпактанып экенсиз да? Биз Токтогулдан көп ырчалар чыгат эмеспи? Негизи ооба. Урум Сатыкей, алты бир туугандын эң кичүүсүмүн. Үйлөнгөм. Жакшынакай эки алтынай болгон уулум бар, кызым бар. Казак азыр. Акай келинчегим бар. Бактылуум. Бактылуусуз. Эки баланын атасыз. Үйдө бадыраң өстүрөсүз. Дыйканчылык. Бул дыйканчылык. Бул дагы бир чоң өнөр. Кимден келди бул мисалы? Апам айтчу эле да. Жер багат депчи. Жакшы. Ал мен ырдай берсем артында зато мындай билем да, бирдеме бар экенин. Анда жакшы нерсе. Жакшы. Эң сонун. Негизи бул музыка, бул искусство, музыка жан дүйнөнүн азыркыда айтып келесиз да. Сиз үчүн музыка бул эмне? Мен үчүн музыка бул кандай тура айтсам, азыр музыка мен үчүн мен болгон бир жашоом десем, ал дагы мен үчүн бир кичине болсо да бир калп болуп калат да. Себептен музыканы бүткүл жашоо болуш үчүн ошо музыканы ошончо сезиш керек да. Андыктан мен музыка мен үчүн бул азыркы мен жашоомдо туура жол да. Эгерде сиз ырчы эмессиз, музыкант эмессиз да, мисалы, башка кесиптен, дагы башка кайсыл кесиптен көрө аласыз, мисалы, балким сантехниктер, балким дыйкан бабадыр дегендей.
эмне болмок элеңиз эгер ырчы болбой калсаңыз? Мен ошо электриктер жаман электрик болмокмун деп. Абдан кызык. Эң сонун жана темабызга кайрылып келели. Мисалы бул дыйканчылыктагы сизге ким аркылуу келген мисалы? Дыйканчылык бул нерсе. Ар бир эле адам мисалы жөнөкөй эле гүлдү да өстүрө албайт туурабы? Бул нерсе өзү көптөн бери ойлонуп жүргөн бир оюм болчу да. Өзү ушундай кишимин да менчи бир нерсени чогултуп жүрө берем да. Анан ошодон бери чогулуп жүргөн үйгө кичине бир жылы буну алып келип коесуң, тиги жылы буну алып келип коесуң, ошону чогулуп жүрүп көптөн бери ушундай жазайын дегем да. Анан деген негизи ойлогом колуман келбейт депчи. Анан бирок жана башында айтып кетпедимби, негизи ушу атымды Бектур деп бекеринен койгон эмес депчи. Өзү ал дагы бир чоң история, мен тарыхта мен атым Бектур деп койгон. Азыр бир аз сайын айтып берем анда. Анан деген ошондой эле ойлочумун да, базарга барсам эле бүт баары эле бар, эмнеге булар өстүрөт, мен өстүрө албайм депчи. Анан жасадым, жакшы буюрса. Түшүн берип атат. Түшүм буюрса жаңы жылда болуп калат. Монун ордуна буюрса. Мисалы кайра чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, кайсыл адамдарды өзүңүзгө дагы кумир тутасыз, анан кайсыл тилдерди ырдайсыз көбүнчө? Негизи эми биз окуп жүргөндө азыр деле консерваторияда окуп жүргөндөр, Куренкебада окуп жүргөндөр музыкальный училищедечи. Бүт эле кафеден баштаган да. Бүт эле кафеден баштайт. Бул деген чоң бир мектеп да. Анткени азыр айтсам күлөт болушуңар керек. Мен биринчи жолу кафеге келип иштедим да, мен өзүм группалаш кызым бар, Айма деп. Ошол мамытып кагазга жазып берчи. Анан мен элди карабай бурулуп анан окучумун да. Уялчумун да. Анан ошентип такшалып келип, азыр герде алып барып да коем. Ал чоң бир мындай мектеп да. Анан ошол кафелерде ар кайсы тилди ырдайсың да. Ошондуктан көп эле тилди ырдайм. Ал тилдердин баарын билем деп айтуудан кайтам. Бирок мен ошо ырларды жаттайм. Анан эң башкысы котормосун билип алам да. Эгерде котормосу мага жакса, анда болду анан. Ооба. Анан ар кайсы тилде ырдайм деп калдыңыз. Анан дагы бир ыр суранайлы, чет тилде билбейсизби? Мисалы мен мындай суроо бергим келип атат да Бектургачы. Эгерде азыр Кудайга шүгүр технология өнүккөн, эгер ушундай бир мүмкүнчүлүк жаралып, мисалы чет эл ырчылары деп, бул Голливуддун ырчыларынан болобу, Европанын ырчыларынан болобу, ким менен дуэт жаратмак элеңиз? Эгер ушундай мүмкүнчүлүк келип калса. Сиз менен. Бектур тандайсызбы? Сиз менен. Сиз дагы. Негизиби? Негизи мен негизи аябай бирок татаал суроо экен да. Мында ойлосоң баары менен ырдагың келет да, бирок жүрөккө Андреа Бочелли менен ырдамакмын. Эң сонун. Жакшы. Андреа Бочеллинин опера ырчысы бар. Тоже баритон лирический. Герде чалып турат, бирок убактым жок. Бош болгон убакта, бошой калган убакта сүйлөшпөй калгам деп кой. Салам Кутмантаң, сизге суроо, бир куплет ырдап бериңизчи деп биздин аягы 97 менен аяккан абонент сурап жатат. Сизге суроо деген ыр жок, негизи башка ыр берсем болот дейсиң. Жакшы көргөн ырлардын бири бул ошол Ырыскелди Осмонкулов экен репертуарынан эски чыгармалар. Үйдө келинче менен кичине урушуп калганда ошол ырдап калам да. Асырап жаным кейип турган кезде ополто жөлөк болуп койбойсуңбу, билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же мени оорубайт деп ойлойсуңбу, билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же мени оорубайт, же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу. Ушундай. Баракелде, үнүңүзгө береке. Негизи баягы убакыт деген учкан куш дейт.
сизге биз жалпы биздин Пирамида телеканалынын атынан чоң ыраазычылык ыраазычылык билдиребиз. Чоң билдиребиз рахмат. үчүн. Анан чыгармачылык ийгилик. Ушул чыгармачылыктан эргүү алып, мындай эргүү алып жашайбыз да. Анан сизге жыйынтыктоочу суроо. Кыргыз элин жакында келе жаткан жаңы жылы менен Каалоо тилегиңизди айтып кетиңиз. Биринчиден Пирамида каналына чоң рахмат. Себептен де ар бир эле канал ар бир эле кишини чакыра берет энди мага да бул чоң bir бакыт. Силерге да ийгилик. Албетте урматтуу ушул көрүп жаткан кыргыз эли баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Абдан жакшы жыл негизи. Анткени жалгыз эле жаныбар мындай ит адамдын досу деп коет го. Ошондуктан ынтымактуу жашайлы, ар дайым баары жакшы болсун, алдыга койгон максаттарга жеткиле. Албетте той топур болсо чакырып тургула. Абдан жакшы, сизге да чоң рахмат. Сиз үчүн студиябыз ар дайым ачык болот. Биздин студиябызга келип туруңуз демекчи.